Ассалаумалейкум жамаат. Ертеңки айтыңыздар марек болсын. Сіздер мен бір нәрсені бөліше кеткім келді. Біз бұл жерден құнажын алалы деп сүйлөштүк да. Сүйлөшсөк, анан шариятта ушул уй соя турган болсоң 2 жашка толуш керек экен. Толмоюнча өтпөйт экен. Анан жашын суразак 2 жашка жакындап калган, 2 жаш эле болушу мүмкүн дейт да. Анан кантип анын 2 жашка чыкканын билебиз деп арасаар болуп турабыз да. Мындай точный далил жок болуп атат да, 2ге чыкты дегенчи. Анан сатып аткандар чыкты деп деле коюшу мүмкүн экен, чыкпай да калышы мүмкүн экен. Просто чыкпай калса ал курмандыкка өтпөй калат экен. Тем более аны 7 киши соет экен. Анан бир нерсе ойго келди да. Убагында мурдагы өкмөт башчы Акылбек Жапаров ушул малдарга, койлорго тиги паспорт берели, ушундай кылалы десе, биздин аттуу башчы болбастан бери күлбөдү беле. Жана кудулдарыбыз деле канча жылдам чыкпады беле. Өзгө паспорт жок болсо каяктагы уйга, койго паспорт депчи. Ошол кишинин билген болчу экен да. Азыр ошол сатылып аткан уйлардынчы паспорт болсо, койлордун паспорт болсочу, эч бир жерден далил издебей эле барып алып, паспортун көрсөтүп койгулачы. Канча жашта деп элечи. Мындай жашоо жеңил болмок экен да. Бул особенно бул эми шарияттын өкүмү деген өкүмдө ушунча акчаны коротуп, ушинтип сойсоң, анан өтпөй калып атсалчы. Анан ушул паспорт болгондо жакшы болмок экен да. Акылбек Жапаровдун билген болчу экен. Кандай дейсиздер, кандай ой пикир айтасыздар ушуга?